Министрлер кабинети кризиске каршы 7 пункттан турган план иштеп чыкты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин 24 марттагы отурумунда белгилүү болду. Пландын биринчи пункту катары азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, негизги товарлардын баасын турукташтыруу чаралары көрсөтүлдү. Мындан тышкары калкты социалдык жактан колдоо, ишке орноштуруу, каржылык жана бюджеттик туруктуулукту камсыз кылуу, ишкерлерге колдоо көрсөтүү, инвестиция тартуу, товар жүгүртүү боюнча чаралар каралууда. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев бул планды ишке ашыруу үчүн бюджеттен 126 миллиард сом талап кылынаарын билдирди. Акыркы учурларда Орусия-Украина кырдаалынан улам Кыргызстанда доллар кескин кымбаттап, аны менен кошо негизги азык-түлүктөрдүн жана товарлардын баасы жогорулап кеткен. Бүгүн 24 мартта Бишкекте маршруттук унаанын айдоочусу жол кырсыгына кабылып, окуя болгон жерде каза болду. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, болжол менен саат 7:30 чамасында 7 апрель көчөсүндө Ахунбаев көчөсүнөн өткөндөн кийин маршруттук унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Айдоочу унааны башкара албай жол жээгиндеги бакты сүзгөн. Азыркы учурда милициянын кайгылуу кызматы кырсыктын келип чыгуу себептерин тактоо тууралуу иш-чараларды жүргүзүүдө. Кыргызстанда 23 мартка карата коронавирус 11 адамдан аныкталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматта айтылгандай, Бишкек шаарында 9, Чүй облусунда 2 адамдан илдет табылган. Акыркы суткада 16 адам илдеттен сакайып чыкса, илдеттен каза болгон учурлар катталган жок. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 89 бейтап, амбулатордук түрдө 63 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 200 847 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 196 129 киши айыгып чыкса, 2982 адам каза болду.